Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан кыйынчылык учурда окулуучу бир канча дуалар келген. Ошол дуалардын бири бул Юнус Пайгамбардын дуасы. Бул дуа алымдардын алдында дуаул карб, кыйынчылык дуасы деп аталат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул дуаны өзүнүн сахих хадисинде баяндаган. Жана да бул дуа Куранда да келген. Имаму Тирмизи рахимахуллах чыгарган хадисте жана башка алымдар бул хадисти өздөрүнүн хадис китептеринде алып келген. Бул хадис Саад ибн Аби Ваккас радияллаху анхудан келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Да'вату зиннуни идда'a биха ва хува фи батнил хути, ла илаха илля анта субханака инни кунту минадh-dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi shay'in qat illa istajaba Allahu lahu." Пайгамбарыбыз бул хадисте балыктын ичинде туруп дуа кылган балык ээсинин дуасы, ал дуа ла илаха илля анта субханака инни кунту минадh-dhalimin. Ушул дуа кайсыл бир мусулман адам кыйынчылык учурда ушул дуаны окуп Аллах Таалага дуа кыла турган болсо, илля истажаба Аллаху lahu, Аллах Таала ал мусулмандын дуасын кабыл кылат деди. Кандай кыйынчылык болбосун, эгерде ушул дуаны окуп Аллах Тааладан тилене турган болсо, Аллах Таала ал мусулмандын дуасын сөзсүз түрдө кабыл кылат деп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын балык ээсинин деген сөзү бул Юнус пайгамбар. Бул пайгамбардын окуясы белгилүү. Куранда да бир нече аяттарда келген. Бул пайгамбарды чоң балык жутуп алган кезде ушул дуаны окуп Аллах Таалага жалбарат. Ошол балыктын ичинен куткаруу үчүн. Ошондо Аллах субханаху ва тааля бул пайгамбарды ошол балыктан куткарат. Аллах субханаху ва тааля айтканыбыздай бул пайгамбардын окуясын бир нече аяттарда алып келген. Ошол аяттардын биринде айтат Аллах Таала бул пайгамбар жөнүндө айтып келип, андан кийин айтат: "Фанада фи-zzulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin." Юнус пайгамбар ошол караңгылыктарда туруп Аллах Таалага ушул азыркы биз айткан дуаны окуп Аллах Таалага кайрылып дуа жасады. Ошондо биз деп атат Аллах Таала фастажабна лаху, ал пайгамбардын дуасын кабыл кылдык. Ва наджайнаху минал гамми, жана биз ал пайгамбарды ошол кыйынчылыктан куткардык деп атат. Балыктын ичинде жаткан кыйынчылыгынан куткардык деп атат. Ва кадалика нунжил муъминин, жана биз ошондой эле мумундарды да куткарабыз деп атат. Алымдар айтканда, эгерде бизге ушул дуаны окуп бизге кайрыла турган болсо, ошол сыяктуу эле мумундарды да куткарабыз деди. Ошондуктан бул дуа кыйынчылык учурда окулуучу дуалардын эң эле негизгилеринен болуп эсептелет. Бул дуанын маанисине токтоло турган болсок, бул дуанды Юнус алейхиссалам Аллах Таалага кайрылып айтканда эң эле биринчи ла илаха илля ант, ибадатка татыктуу бир гана сен барсың деп атат. Аллах Тааланы ибадатка татыктуу сенден башка эч бир зат жок деп атат. Таухидул улухияны айтып, Аллах Тааланын ибадатта өзү гана жалгыздыгын, жалгыз экендигин айтып Аллах Таалага жалбарып атат. Таухиддин фазилетинен кабар берет, артык экендигинен кабар берет бул дуа. Эң эле биринчи эмне айтканыбыздай, сенден башка ибадат кылууга, кулчулук кылууга татыктуу зат жок деп кайрылып атат. Андан кийин субханака, эй Роббим, сен ар бир кемчилдиктен, ар бир айыптан таза затсың деп Аллах Тааланы аруулап атат. Биринчи Аллах Тааланын ибадатта жалгыз экендигин айтып, таухидул улухияны айтып жалбарса, андан кийинки сөзүндө Аллах Тааланы аруулап, ар бир айыптан, ар бир кемчилдиктен таза затсың деп айтып атат. Андан кийин инни кунту минадh-dhalimin, албетте мен зулум кылуучулардан болуп калдым деп өзүнүн күнөөсүн моюндап атат. Ошондуктан мусулман адам бул дуаны окуп Аллах Таалага жалбарган кезде эң эле биринчи Аллах Тааланын жалгыз зат экендигин, ибадат кылууда өзү гана жалгыз зат экендигин айтып жалбарат. Андан кийин айтканыбыздай Аллах Тааланын ар бир кемчилдиктен таза зат экендигин айтып дуа кылат. Андан кийин өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып. Ошондуктан алымдарыбыз айткандай, бул дуанын мааниси өтө терең. Анткени таухидул улухияны өз ичинде камтып атат. Аллах Тааланын ибадатта жалгыз экендигин,
жана Аллах Тааланы ар бир кемчилдиктен тазалап арулап атат. Андан кийин инсан өзүнүн күнөөсүн моюндап атат. Аллах Таалага муктаж экендигин айтып атат. Ошондуктан да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дуаны кайсыл бир мусулман адам кыйынчылык кезде айтып Аллах Таалага жалбара турган болсо, ал адамдын дуасын сөзсүз түрдө кабылдайт деди. Алымдар айткандай, бул дуаны окугандан кийин артынан өзү түшүп калган ошол кыйынчылыктын кайсыл нерсе, кайсыл кыйынчылык болбосун, ошону айтып Аллах Тааладан куткаруусун Аллах Тааладан суранат. Ошондуктан мусулман адам бул дуаны эч качан кыйынчылык учурда таштабастан кылыш керек. Жана башка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген дуаларды